2010-жылы убактылуу өкмөттүн айыбы абдан чоң, тоодой чоң. Бири-бирин колдошуп, бири-бирин акырын четтешип туруп анан элди акырын унутуп коебу дегенде мааниде кылып саясат жүргүзүп кете баштады. Но алардын тилегине каршы эл унуткан жок, албетте. Элдин эсинде эки улутту согуштурган ушу 14 мүчө тоодой күнөөлөрү бар. 2010-жылдагы июнь окуясы боюнча козголгон кылмыш ишине байланыштуу башкы прокуратура убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү Кеңешбек Дүйшөбаевке, Исмаил Исаковго жана Бектур Асановго айып койгон. Деген менен Кеңешбек Дүйшөбаев аларга карата коюлган айыпты четке кагып, саясий куугунтук болуп жатат деген пикирин билдирген. 2010-жылы бийлик башында туруп, баарын көрүп угуп билгендер эми мынтип сүттөн акпыз деп актанганы туура эмес дейт Төрөбай Колубаев. Эми бизде мода болуп калды, 30 жылдан бери 30тан да ашып кетти. Бирдеке болсо эле оппозициялык болуп анан биз деле суралып камалып чыкканбыз убактысында. Бирок биз убактысында ошо коркпостон Атамбаев Алмаз Шаршеновду көзүнө тике сайып, болуп аткан иш аракеттерин баарын далилдеп беребиз деп туруп анан бизди отургузду да. А булар мүчөлөр 3 мүчөсүнө эмнеге таянып, эмнесинен кайсы эмеге таянып актайт, анан акталабыз. Биз далилдейбиз деп жатат, аны убакыт көрсөтөт да. Иликтөө болуш керек, баа берилиш керек. Азыркы бийликти карашып турушат, канчалык деңгээлде алып барып, анан канчалык калыстык ушу чечим чыгарат деп. Маалым болгондой, президент Садыр Жапаров 2021-жылдын апрелинде июнь окуясындагы материалдарды иликтөөнү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке тапшырган. Иштин алкагында президент Садыр Жапаров, УКМКнын жетекчиси Камчыбек Ташиев да башкы прокуратурага күбө катары сурак берген. Алардын катарында убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү да суракка чакырылышкан. Албетте убактылуу өкмөттүн күнөөсү бар. Анткени бийликке келген киши ачуусундагы, таттуусундагы, жакшылыгындагы, жамандыгына да жооп берет да. Бийликке келгенден кийин действие, бездействие деген мыйзам бар. Ошонун негизинде жооп бериш керек да. Бул жерде деген 500-600 киши өлүп атпайбы? Ошон үчүн бул аябай чоң маселе да. Ушундай окуялар бизде сабак болуш керек да. Ар ким кылган ишине жооп бериш керек. Кылбаган ишине дагы бийликте турганда жооп бериш керек да. Эч кимди укпай туруп, только мыйзамды угуш керек да. Бийлик мыйзамдын негизинде бардыгы жооп бериш керек. Тууган урук, партиялаш, кландаш, жердеш дегенге карабаш керек. Бардыгы сот алдында жооп бериш керек. Байкоочулардын баамында бул каргашалуу окуя убактылуу өкмөттүн шалаакылыгынан улам келип чыккан. Анткени бийликтегилер ошол учурда өз кызыкчылыгын ойлоп, окуянын курчуп кетүүсүнө себеп болгон дешет. Мындан улам тиешелүү органдар каргашалуу окуяны кылдаттык менен иликтесе, дагы далай күнөөлүүлөр аныкталып жазасын алат деген пикирлерин айтышат. Булар болсо 500тен ашык адам өлтүр, 2000ден ашык жарадар болуптур. Дайынсыз жоголгондор бар экен 50-60. Ошондой окуя болуп атса, эмне иш аракетин биз көрдүк. Национальный гвардия же бир полкты алып барып, ошол комендантский часга бийитип койду, койгон жок. Айым үчүн куралдуу ары бери машина менен жүрүшкөн, жөө жүрүшкөн, курал көтөрүп жүрүшкөндөрдү эч ким кармап, тыйып, чара көрө алган жок. Иш аракет көрбөй койсо дагы ал кылмыш жообуна тартылат. Ошондуктан булар кылмыш жообуна тартылат. Мыйзам ошондой. Эске салсак, 2010-жылдын апрель айында Кыргызстанда нааразычылык акцияларынан кийин бийлик алмашкан. Ошол жылдын июнь айында Ош жана Жалал Абад облустарында улут аралык жаңжал чыккан. Июнь окуясы деген ат менен калган бул коогада 446 адам каза болуп, 2000ге чукул киши ар кандай жараат алган. 57 адам дайынсыз жоголуп, алардын 19-у табылган эмес. Гүлдана Мумунова, Алымбек Бектурганов, Нурсейит Анаркулов, Регион телеканалы, Бишкек шаары.
Бүгін Бишкек шаарында Баткен, Ош жана Чүй облустарынын аймактарында Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан терроризмге каршы борборунун координациялоосу астында компетенттүү органдардын терроризмге каршы өз ара аракеттенүү 2022 биргелешкен машыгуусу болуп өттү. Машыгуунун жүрүшүндө террордук коркунучтун деңгээлин аныктоо жана терроризмге каршы операцияны башкаруу боюнча республикалык ыкчам штабтын иши көрсөтүлдү. УКМКнын Альфа Атайын багыттагы бөлүгү стратегиялык объектидеги барымтадагыларды бошотуу жана террористтерди жок кылуу үчүн тик учактан атайын кызматкерлердин тобун түшүрүп, унааны жардырышты. Мындан тышкары Бишкектеги соода жана оюн-зоок борборлордун биринде шарттуу террористтер кармалып, соода жана оюн-зоок борбордун аймагы милиция кызматкерлери тарабынан курчоого алынды. Бишкектик соода жана оюн-зоок борборлордун биринде шарттуу террористтер кармалып, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин сапердук тобу атайын техниканын жардамы менен колго жасалган жардыргыч затты таап, жеринде зыянсыздандырылды. Ошондой эле Омега атайын күчтөр бөлүмү жана Юстиция министрлигине караштуу ЖАКынын курама отряды тарабынан террористтердин камак жайларындагы соттолгон тарапташтары тарабынан уюштурулган массалык башаламандыктарды токтотуу жана оперативдик абалды турукташтыруу боюнча атайын операция жүргүзүлдү. Биргелешкен терроризмге каршы машыгуунун бардык этаптарында өзгөчө кырдаал министрлигинин, саламаттыкты сактоо министрлигинин бөлүмдөрү, ошондой эле шаардык кызматтар тарабынан террордук атайын актынын кесепеттерин жоюу жана тез медициналык жардам көрсөтүү боюнча иш-чаралар иштелип чыкты. Бул машыгуу терроризмге жана экстремизмге натыйжалуу каршы туруу үчүн антитеррордук иш-чаралардын субъекттеринин аракеттерин координациялоо жана синхрондоштуруу алгоритмдерин өркүндөтүүгө багытталган. Аталган машыгуунун акыркы этабы 2022 жылдын 26 майында Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлиги тарабынан өткөрүлөөрү айтылды. Гүлдана Мумунова, Калыс Өмүралиев, Регион телеканалы, Бишкек шаары.